Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен камыры эзилбеген аябандай таамдуу мампар тамагын жасайбыз. Анда эмесе кеттик. Эң биринчи алдын ала унубузду ээлеп алабыз дагы. Үстүнө муздак сууга жумуртканын агын кошуп, кичине туз салып, аралаштырып, катыгыраак камыр ээлеп алабыз. Сууну бөлүп кошуңуздар, себеби ундар ар кандай болушу мүмкүн. Ушундай кылып жууруп камыр илейбиз. Камырыбыз кичине катыгыраак болуш керек. Ошондо биздин мампарыбыз эзилбей, чоңойбой, сонун болуп бышат. Мынакей, эми камырды тыныктырып, пакетке салып, 1,5 саатка же 1 саатка бир четке ала турабыз. Биздин камырыбыз тыныгычакты, биз тамагыбызды баштай берелик. Бул жерде бизге түрп керек болот. Пияз, картошка, болгарский, сельдерей, чеснок. Сельдерей жок болгон үчүн мен кинза коштум. А бул жерде уйдун эти ушундай мантыга турагандан кичине чоңураак кылып туруп аласыздар. Эми пиязыбызды турап баштайлы. Пиязды кадимкидей эле тамакка кошкондой кылып туруп алыңыздар. Андан кийин редька, түрп, бардыгын ушундай кылып 4 бурчтуу кылып туруп алабыз. Болгарскийди болсо ушундай кызыл, жашыл кошсоңуздар, тамагыңыздар кооз болуп чыгат. Чеснок, сельдерейдин ушул жагын өзү сельдерей кошулат. Менде сельдерей жок болгон үчүн кинза коштум. Сельдерей болсо сиздерде сельдерей кошуңуздар. Ушундай сабагын кошобуз. А бул жагын болсо тамактын үстүнө туурап коебуз бышкандан кийин. Картошканы дагы мантыга турагандан кичине чоңураак кылып туруп алыңыздар. Өтө чоң кылып турабай, орточо кылып турасаңыздар жакшы болот. Эми казаныбызга майыбызды коюп, майды өтө көп куйбаңыздар. Майлуу болуп калышы мүмкүн. Кичине кыздырып туруп, пиязыбызды салып, кууруп, кичине курулгандан кийин эле этибизди салып беребиз. Этти жакшылап кууруп алабыз. Кызарта кууруйбуз. Андан кийин бул жерде менде приправа универсальная. Кызыл таттуу паприка. Баарын кошуп, жакшылап кууруйбуз. Андан кийин түрптү салабыз. Бардыгын бир 5-7 минутадан кууруп алабыз. Андан кийин болгарский менен чеснокту салып, кууруп, томат салабыз. Мампар өзү томатты жакшы көрөт. Томатты көбүрөөк эле кошо берсеңиздер болот. Аябагандай сонун шорду, сонун тамак болот. Ушул рецепт менен да жасап көрүңүздөр.
Эң акырында синдирейдин сабакчаларын салабыз. Менде болсо кинза. Мынакей курулуп калды. Эми суу куюп бул жерде мен 2-3 порцияга жасап атам. Үстүн жаап, кайнагачакты коюп коебуз. Бир кайнап чыккандан кийин картошкабызды салабыз. Таамына карай туз салабыз. Эми казаныбыздын капкагын кичине жарымынан жаап, отту орточо кылып туруп коюп коебуз дагы. Камырыбызды жайып баштайбыз. Биздин камырыбыз тыныгып, аябагандай сонун болуп калды. Ундан аябай эле кошо бериңиздер. Мынакей өзү эле жайылып атат, сонун болуп. Өтө жука кылбай эле орточо кылып жайып алсаңыздар болот. Эми ундан ичине жакшылап сээп туруп, ушундай кылып кескенге ыңгайлуу кылып оруп алабыз. Кыжалат болбоңуздар, кийин унду кагып түшүрүп койсок болот. Элеп ушундай кылып кесип алабыз дагы. Андан кийин кесип алган камырларыбызды кайра ушундай кылып узунча кылып жайып, мынакей жайып алдык. Эми ушул камырларды 4 бурчтуу кылып кесип чыгабыз. Мынакей эч кандай жабышпаган, сонун быдыраган, сонун болуп чыгат. Мынакей. Калган камырларыбызды дагы дал ушундай кылып кесип чыгабыз. Ашыкча ундарды ушундай кылып элек менен элеп тазалап койсоңуздар болот. Эми камырды салып, ушундай аралаштырып бышырып алабыз. Камырды салгандан кийин отту баарын көтөрүп туруп, улуу отто бышырып алыңыздар. Кичине кайнагандан кийин эле бышат. Тузун көрөбүз. Аябагандай даамдуу, сонун мампар болду. Сиздер да жасап көрүңүздөр, кыздар, ушул рецепт менен жасап көрүңүздөр. Сиздерге дагы жагат деген ойдомун. Видео жаккан болсо, лайк басып, ой пикирлериңиздерди калтырып, каналыма каттала элек болсоңуздар катталып кетиңиздер. Алдыда дагы жакшы рецепттер менен бөлүшкөнгө аракет кылам. Мынакей. Аябагандай сонун болду. Биз ушундай кичине коюраак кылып ичкенди жакшы көрөбүз. Сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Камыры дагы аябагандай сонун болот. Кийинки көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар. Баарыңыздарга чоң ыраазычылык.